ислам динин толук жеткиздимби дегенде сахабалардын баары ушул жакта пайгамбар турган ушул дөңдө баарды карап туруп жетпегендерге алыстан пайгамбардын үнүн тигилерге жеткизишип, алар тигиге жеткизишип, микрофон жок болгонда баардыгы тең Алланын элчиси, сиз толук жеткиздиңиз деген. Сиз акысын бердиңиз деген да. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эми ушул мен жеткизген дин силерге аманат, башкаларга жеткизгиле деген. Ошон үчүн Мединада 10 миңдин тегерегинде гана сахабалардын мүрзөсү бар, жана биз барган эмеде Жаннатул Бакыйда. А калган сахабалар каякта? 120 миңге жакын сахабанын мүрзөсү каякта десе, алар тарап кетишкен дин жеткизиш үчүн, даават кылыш үчүн Орто Азияга, Индияга кеткен, Пакистанга кеткен, Бангладешке кеткен, Кытайга чейин кеткен, перистерге чейин кеткен. Динди жеткизиш максатта ушундай сахабалар өмүрлөрүн курбанчылык кылган. Биз азыр жыргап бияка жөн эле мусулман болуп калган жерибиз жок. Ошолордун курбанчылыгы менен биз ушул жака келип атабыз. Эми биз дагы кошуналарыбызга, туугандарыбызга, жакындарыбызга жөн эле биздин үй бүлөбүзгө, биздин небере чеберлерибизге дин жетиш үчүн биз курбанчылык кылыш керек бир туугандар. Курбанчылык кылмайынча аларга дин жетпейт. Жөн эле алар Алла буйрса, алар дагы намаз окуйт деп отура турган болсок, бизден аракет болбой турган болсо, аларга эч кандай курбанчылык болбой турган болсо, аларга диндин жетип калуусу өтө кыйын болот да. Бизден талап кылынат ушул нерсе. Ошондон пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам коштошуу кутбасы ушул жерде болгон эт бир туугандар.